Салима 40 жашка чыкканда өзүн дүйнөдөгү эң бактылуу аял деп эсептөөчү. Күйөөсү Бакыт айылдагы кадыр барктуу, сөзү өткөн, намаз окуган токтоо адам эле. Алардын 3 баласы, чоң багы, гүлдөгөн чарбасы бар болчу. Салима болсо чыныгы кыргыз аялына мүнөздүү сабырдуулук менен үйдүн кутун кармап, күйөөсүнүн ар бир айткан сөзүн мыйзам катары көрчү. Бакыт акыркы убакта үйгө мончону жагып кой, досум экөөбүз жуунуп алайык деп тез-тез келе баштады. Салима эч качан шектенген эмес, чарчагандыр, досу менен сүйлөшүп эс алсын деп мончонун отун жагып, таза сүлгүлөрүн даярдап койчу. Бирок ал дос ким экенин, мончодон эмнеге эч качан эркек кишинин үнү чыкпаганын байкабаган эле. Бир күнү кечинде Салима мончонун жанынан өтүп баратып, ичинен аял кишинин назик күлкүсүн угуп калды. Анын жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. Бул ким? Бакыттын досунун аялыбы деп ойлоп, эшиктин кичинекей тешигинен карады. Ал жерде көргөн көрүнүш Салиманын бүтүндөй дүйнөсүн талкалады. Күйөөсү Бакыт, ал сыйлаган, ал ишенген адам кошуна айылдын жаш келини Наргиза менен мончодо ойноп күлүп жатты. Салиманын буттары карышып, тили байланып калды. Ал кыйкыргысы келди, бирок үнү чыкпады. Ал ошол жерден эле өлүп калгысы келди. Күйөөсү ойношунун чачтарын жууп, ага эркелеп жатканын көргөндө, Салиманын ичиндеги сүйүү деген сезим ошол замат күлгө айланды. Салима үйгө кантип киргенин билбейт. Ал ашканага кирип, калтыраган колдору менен камыр жууруй баштады. Эмне кылам? Элге эмне дейм? Балдарым атасынан ажырайбы деген суроолор мээсин жеп жатты. Бир аздан кийин Бакыт мончодон чыгып, эч нерсе болбогондой үйгө кирди. Салима, тамак даярбы? Досум кетип калды, деди ал муздак үн менен. Салима ага караган жок. Ал Бакыттын үстүнөн Наргизанын атыр-жытын сезип турду. Ошол түнү Салима биринчи жолу күйөөсүнүн жанына жаткан жок. Ал ашканада, жерде отуруп таң аткыча Кудайга жалбарды. О, Кудайым, менин бул азабымды көрүп турасыңбы? Өзүң жазасын бер. Бул көрүнүш бир нече айга созулду. Бакыт ойношун жумасына 2 жолу мончого алып келип жатты. Салима болсо ашканада аш демдеп, аларды күтүп отурчу. Бакыт ойношу кеткенден кийин Салиманы чакырып, Салима, мончону иреттеп койчу, суу төгүлүп калыптыр деп буйрук берчи. Салима мончону тазалап жатып, жерде калган чоочун чачтарды, ойношунун арзан атырынын жытын сезип, ичинен кан тамчылап ыйлачу. Көрсө, Бакыттын карындашы Назира да баарын билчү экен. Ал тургай Наргизаны Бакыт менен тааныштырган да ошол болчу. Назира келип, Салиманы шылдыңдап, «Жеңе, байкем акыркы кезде аябай жашарып кетти, сиз жакшы карап жатасыз окшойт» деп күлчү. Салиманын уулу Элдар баарын билип калды. Ал атасын идеал тутчу. Бир күнү Элдар атасынын ойношу менен мончодо жүргөнүн көрүп, ашканага кирип, апасын кучактап ыйлады. «Апа, эмнеге унчукпайсыз, эмнеге аны кууп чыкпайсыз?» деди Элдар. Салима уулунун чачынан сылап, «Балам, сабыр кыл, Кудайдын жазасынан эч ким качып кутулбайт» деп жооп берди. Ошол түнү Элдар атасы менен мушташып, «Сиз менин атам эмессиз, сиз саткынсыз» деп үйдөн качып кетти. Бакыт уулунун артынан чуркаган жок, ал Наргизанын кучагында мас болуп жүрдү. Бир күнү Бакыттын жан жери катуу ачышып, ириңдей баштады. Ал муну суук тийди деп ойлоп, жашыруун дары ичип жүрдү. Бирок оору токтогон жок. Денеси ичтен чирей баштагандай жыт чыга баштады. Ошол жытты сезгенде Наргиза Бакыттан кача баштады. «Бакыт байке, сизден сасык жыт чыгып жатат, жуунуп келсеңизчи» деп ойношу да аны жийиркене карап калды. Акыры Бакыт баса албай калды. Аны Бишкекке алып барышканда, доктурлар «Кеч калыптырсыз,
Бул оору бүт денеңизге жайылыптыр. Бул онкология дешти. Бакытты үйгө алып келишти. Ал эми баягы мончодогу ойнош Наргиза Бакыттын рак экенин укканда телефонундагы номерин өчүрүп качып кетти. Эми Бакыттын жанында Салима гана калды. Ошол ал басынтып, ойношунун кирин жуудурткан Салима түнү менен Бакыт оорудан чыңырып, өлтүрүп койчу мени, бул азапка чыдай албайм деп кыйкырчу. Салима болсо унчукпай анын ириңдеген жараларын тазалап, заарасын төгүп жатты. Салима, эмнеге мени карап жатасың? Мен сени кордободум беле деп Бакыт ыйлаганда, Салима, сен менин балдарымдын атасысың. Мен сени эмес, Кудайды карап жатам. Сенин жазаң бул сенин ооруң деп жооп берди. Бакыт өзүнүн күнөөсү үчүн ушунчалык кордук көрүп жатканын түшүнүп, кечирим сурай албай боздочу. Бир күнү эшикти Наргиза какты. Ал жүдөп, өңү бозоруп кеткен эле. Ал Салиманын бутуна жыгылды. Эже, кечириңиз, менин балам да ошол эле оору менен ооруп калды. Доктурлар жардам бере албай жатышат. Бул сиздин көз жашыңыздын каары окшойт. Балам үчүн Кудайдан сурап бериңизчи деп ыйлады. Салима аны карап, Наргиза, мен сени каргаган жокмун. Мен сени унуткам. Сенин жазаң сенин өзүң менен. Эми барып өзүңдүн күнөөң менен өзүң жаша деп эшикти жаап койду. Бакыт үзүлөр алдында Салимадан мончону жагып берүүсүн суранды. Салима аны көтөрүп барып, ошол күнөөгө баткан мончосунда өз колу менен акыркы жолу жуунтту. Бакыт мончонун ичинде өксүп ыйлап, Салима, ушул жерде мен сени сатып кеттим эле, эми ушул жерде менин күнөөмдү жууп жатасыңбы? Кечир мени деди. Бакыт ошол түнү жан берди. Салима аны ак кепинден узатты. Бул окуя бирөөнүн көз жашынын үстүнө бакыт куруу мүмкүн эмес экенинин далили. Салиманын сабыры ага эркиндик алып келди. Ал эми Бакыттын кыянаты анын тамырын кести. Сиз Салиманын ордунда болсоңуз, ойношту кечирет белеңиз? Пикириңизди жазыңыз.